Арсыздарбы балдар? Азыркы айта турган жомоктун аты 3 аю. Илгери өткөн заманда бир токойдун четинде кичинекей кыз жашаган экен. Ал ата-энеси менен жыгачтан салынган үйдө жашаган экен. Бир күн ал кичинекей кыз: "Мен бүгүн ата-энемдерге анча-мынча сонун сюрприз жасагым келип атат. Мен ушурек ата-энемдер келгиче токойго барып, козу карын терип келишим керек" деп өзүнүн колундагы корзинкасын алып алып, токойду көздөй жөнөгөн экен. Ошентип токойдо ары чуркап, бери чуркап, аябай кубанып, өзү тим эле улам козу карын көптүгүнөн корзинкасын толтура кылып, андан кийин төгүп коюп, кайра келгенде алам деп дагы толтура кылып терип жүрүп, шундай кызыгып кеткендиктен өзү кайсы тарапта жүргөнүн билбей калды. Козу карындарын жерге коюп: "Мен каяктамын? Мен каяка барам? Менин үйүм кайсы тарапта?" Себеби дегенде токойдун ичинде жалаң бактар болгондуктан, бактын баары бири-бирине окшош болгондуктан, баягы кыз кайсы тарапка барарын билбей, ошол жерден ыйлап, өңгүлдөп, ары чуркап, бери чуркап, жада калса колундагы корзинка козу карындар менен ыргытып таштап туруп: "Апа, апа, ата!" деп ыйлаган бойдон чуркап жүрдү токойдо. Ошентип токойдо аралап келе берди, ары чуркап, бери чуркады. Бир кезде бир ачык талаага окшогон жер көрүндү. Анын ичинде кадимки үй турат. Үйгө чуркап келип, жакындап караса, алдагы жыгачтан салынган, терезелери кайыңдын бутактарынан кооздолгон шундай татынакай үйгө туш келди. "Оппа!" деди да кыз. Абдан кубанып кетти. "Бул үйдө кишилер жашаш керек. Кишилер жашаган окшойт" деп үйдүн ичине кирсе, үйдүн ичи 2 комната экен. Бир комнатасында кухня экен, а экинчи комнатасы уктай турган жай экен. Кухняга кирип караса, чоң табуретка бар экен. Ошереки чоң отургучтун үстүнө отуруп көрсө, эмнегедир ыңгайсыз экен. Андан түшүп экинчи отургучка отурса, ал дагы эмнегедир ыңгайсыз. Анан ошол жерде кичинекей отургуч бар экен. Кичинекей отургучтун үстүнө отурса, аябай сонун, ага абдан ыңгайлуу экенин сезип, столдун үстүнө көз чаптырды. Столдун үстүн караса, 3 чоң табактар турган экен. Жашыл табагы эң чоң экен. Анын ичинен караса, даамдап көрсө, бул жарма экен. Жармадан бир аз ооз тийип, андан кийин эмнегедир бул таттуу эмес экен деп, экинчи табактагы жармадан ичип көрсө, кызыл табакты ичип көрсө, ал деле таттуусу сезилди. Ар жакты караса, жанында кичинекей, татынакай, көк табак турган экен. Ошондон дам ооз тийип көрсө, ушунчалык таттуу экен, ушунчалык ачык болгону эми сезип, болгон табактагы тамактын баардыгын тең жеп, жаңы эле түгөтүп, "Уф" деп аркага жөнөнөйүн десе, отурган кичинекей стулу отургучу тарс деп сынып, арт төгөстө чалкалап, колундагы табагы да кыргып кетти, кашыгы кыргып кетти, өзү кулап түштү. "Эми болор иш болду да" деп аркы бөлмөгө баш бакты. Ошентип аркы бөлмөгө келсе, аркы бөлмөдө 3 чоң керебеттер турган экен. Эң чоң керебеттин үстүнө чыгып жатып көрсө, эмнегедир ал жерде ыңгайсыз, анан өтө эле кенен экен. Ал керебетте туурасынан деле жатса бат жуда экен. Андан кийин экинчи керебеттин үстүнө чыгып жатып көрсө, ал эмнегедир өтө эле бийик жайгашкан экен. Анан ылдый жакты караса, эң кичинекей керебет турат экен. Ошо керебетке келип, башын жастыкка коюп, ошо ойдон уктап кетет. Ошентип баягы кыз уктап калганда, үйгө кирсе, үйгө баягы үйдүн ээси, атасы Абдылда Тоголокович кирет.
Анын артынан аюулардын апасы Шарапат Семизбековна кирет. Анан баласы Мажит Майтаманович да кирет. Ошентип кирсе эле үйдө башка жыт болгонун сезип калып, атасы кирип келип эле өзүнүн отургучун карап туруп эле: "Менин отургучума ким отурду? Ким жылдырды?" десе, ар жактан апасы Шарапат мындай дейт: Менин отургучума ким отуруп жылдырып салды? Десе, ар жактан кичинекей баягы Мажит чуркап келип: Менин жармамды ким түгөтүп салды? Менин отургучумду ким түгөтүп салды? Менин отургучумду ким отуруп сындырып салды? деп туруп, баягыреки ким болсочу тиги Абдылда келип караса, анын тамагына дагы бирөө кол салганын көрүп калып: "Менин жармамма ким тийди?" десе, ар жактан Шарапат келип: Менин жармамды ким ичип салды? Менин жармама ким тийди? Ар жактан Мачит, кичинекей Мачит келип, чуркап келип: Менин төшөмдү ким жатты? Менин жармамды ким ичип салды? Ошентип Абдылда, Шарапат, Мажит үчөө тең кийинки бөлмөгө кирет. Кийинки бөлмөгө кирип туруп караса, ди Абдылда тоголокко иштин төшөгү кыйшыйып калыптыр. Ошондо баягы Абдылда: "Менин төшөгүмө ким тийди?" деген ар жактан Шарапат келип: Менин төшөгүмө ким тийди? деп сесе, ар жактан Мажит чыйкылдап келип: Менин төшөмдү ким жат? Мынау! Кармагыла деп дегиче болбой, ар жактан баягыреки кыз ойгонуп кетип, чоочуп кетип, чуркаган бойдон терезеде секирип качып, ошо бойдон кармагыла дегиче болбой, ошо бойдон кыз качып кетти. Мына ушундай көрдүңөрбү балдар?